Yusuf алейхиссалам билесиздер, кичинекей кезинде кудукка ташталды. Андан кийин кудуктан алып чыгылып туруп арзан сатып жиберилди. Болбогон акчага. Андан кийин кул болуп кызмат кылды. Атасы тирүү бул жактачы. Бирок сыноо ушундай болду. Аллахтан деп кабыл алды. Андан кийин аркасынан эмне болду? Доомат коюлду, түрмөгө түштү. Эң акырында Мисирде башчы болуп калды. Аркасынан жакшы, ошончо кыйынчылыктардын аркасынан Юсуф алейхиссалам айткан сөзү кандай эле билесиздерби? Ошо сөзү биз айтыш керек. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ким Аллахтан корксо жана сабыр кылса, Аллах Таала жакшылык кылуучулардын суун текке кетирбейт. Эгерде сиз туура иш кылып атасыз, бирок жалаң пут тосутаңы кыларың, Алла Таала сизди таштап койбойт. Адамдын башына түйшүк келген адамда ушундай ой пайда болот. Мен Аллах таштап койду депчи. Сизди досуңуз таштап коюшу мүмкүн, туугандарыңыз ташташы мүмкүн, шериктериңиз ташташы мүмкүн, Аллах таштабайт эч качан. Аллах Таала таштабасын. Таштаган адамдарды Алла Таала ыйманын кошо алып таштайт. Ошого ыйманга бекем боло бериңиздер. Балким мунун аркасынан жакшылык бар. Аллах Таала бардык нерсени өзү билип турат. Эми карасаңыздар, тарыхта момундардын энеси болгон, биздин баарыбыздын апабыз болгон Умму Салама энебиз. Умму Салама энебиз, мен бул окуяларды неге айтып атам? Адамдын башына түйшүк түшкөндө пайгамбарыбыз үйрөткөн. Ошол түйшүк Аллахтан келди. Алла Таала мага жакшысын алмаштырып берсин. Аллах үчүн сабыр кылам деген адамдарга ийгилик болот. Эгер андай болбосо биз уткурдук. Башыңа түйшүк келди, наразы болдуң, ал наразылык аркасынан азапка кирдиң, тозокко киресиң. Абдулла ибн Умардың айткан сөзү бар. Алла Таала пендеге ыктыяр берген дүйнөдөчү. Жашоодо единственный вариант менен жашабайбыз бизгечи. Алла Таала кааласаң муну кыл, кааласаң муну кыл. Бардыгын тандай. Кааласаң бул бизнести кыл, кааласаң бул бизнес, кааласаң бул жерде жаша, кал жерден бул. Кааласаң буга үйлөн, кааласаң буга үйлөн. Кыскасы, ошол тандоону пенде өзү тандайт бирөөнүчү. Тандоо ошол жол менен кетет. Анан артында бир кыйынчылык келсе, кайра Аллага наразы болот. Эгерде биз каалайбызбы, мажбур бир эле вариант менен кеткенибизде башка келди. Ошондуктан биз башыбызга келген түйшүккө кайра Аллага ыраазы боло берели. Алла Таала ошол бизди ондон жакшыраагын кылып берет иншалла. Умму Салама энебизге ушул сабак Аллах Таала бизге жакшылыгын алмаштырып берсин деп дуа кыла түйшүк келгенде деген сөзү Абу Салама дүйнөдөн көз жумганда жетти. Абу Салама шахид болду. Күйөөсүз калды, жесир болуп калды. Кыйынчылык билесиздер. Күйөө өлгөндөн кийин аял кишиге күйөөсүн дагы киши мойнуна жүктөлөт, балдары бар. Бирок ушул сабак жеткенде пайгамбарыбыздын ичинен айтты: Алла Таала мындан да жакшысын алмаштырып берсин деп дуа кылайын. Пайгамбарга итаат кылган амалда. Биз динибизди кармаган. Бирок Абу Саламадан өткөн ким бар өзү? Өтүп кеткен күйөөсүнөн жакшы ким бар? Ушундайлар жакшы жашаган, бирок күйөөсү өлүп калды да. Ондан өткөн дагы ким бар өзү? Бирок итаат кылган амалда ушул дуаны улантып, Аллага наразы болсун, ыраазылыкты уланта берди. Алла Таала Умму Салама энебизге пайгамбар өзү жуучу кылып, Абу Саламадан жакшы ким пайгамбарыбыз болду. Пайгамбарыбыздын аялы болду. Исламда көп жардам өткөн хадистер риваят кылынды. Үммөттү бир кыйынчылыктан алып кала турган деңгээлде пайгамбарыбыздын аялы болуп эсептелет. Кээде бир башка көйгөй түшкөн учурларда чынында Аллага резки наразы болуп турган адатыбыз бар. Биз жанагы бир эки аяттардан өттүк го, башка түйшүк келгенде ушудан түйшүк кетпей коет дегендейчи. Ал кандай түйшүк? Аллахка баш ийүүнү унутуп таштайсыз. Ичип кетет, чегип кетет, кредит алып берет, адамдар менен урушуп кетет, бузулуп кетет, башка кылат. Бул көйгөй. Көйгөй келдиби? Алланын буйругун аткарып кете бериш керек. Алла Таала өзү каалаганда кылып чечет. Кээде ушундай бир жакпаган көрүнүш болгон учурда сөзсүз түрдө итаатты унутуп коебуз. Ошол учурла кимдир бирөөнүн тили менен кулакка жетет. Пайгамбар мынтип буйруган, Алла Таала мынтип буйруган депчи. Жүлайбиптин окуясы. Колдон келишинче окуяларды ар түрдүү сүрөтүндөгүсүн изилдеп таап келип айткандай болуп атабыз да. Жүлайбип бул сахаба өтө динге бекем, илимге бел байлаган, ибадатта болгон, ушундай
ыхластуу кичипейил жигит эле пайгамбарыбызга мен үйлөп коюңуз деп суранып жүргөндө бул кеде, бирок капкара эле, өтө көнүк эле. Бирок өзүнө теңин таап бир ансарлык аялга жөнөттү. Баргында ата-энесине жолугасын, пайгамбар жиберди деп туруп менин атыман барып үйлөнөсүн. Ал жөнөткөн үй сулуу, динге бекем болгон, жакшынакай бир кыз болчу. Бирок пайгамбар ошону туура көрдү. Анткени экөөнүн ыхласы, илтизамы окшош эле. Келип эшигин такылдатты, атасы чыкты. Пайгамбар жиберди, кызыңызга үйлөнгөнүн. Пайгамбар ушинтип үйдө деп айтты. Дегенде семейный кеңеш бар да. Биринчи ой кандай болот? Пайгамбар менин кызыма башка бирөөнү таппаппы жол айыптан башкачы? Капкара кедей, турусуу. Мындай караганда сырткы көрүнүшүн адамга жакпаган нерсе. Деген сөздү аял айтты, атасы да кыжалат болгондо кыз айтты. Сырткы көрүнүш бизге жакпай атканы менен пайгамбар айткан болсо, таатан расулилlah, Алланын элчисине баш ийген абалда турмушка чыгам. Башка жагын караган жок. Деп турмушка чыкты. Бирок эми Алла Таала аркасына бир жакшылыкты каалаган. Көп өтпөй Жулайбик дүйнөдөн көз жумду, шахид болду. Андан кийин дагы кур калган эмес, Алла Таала пайгамбарга итаат кылгандыгы себептен, пайгамбардын дубасын алгандыгы себептен кийин да турмушка чыкты. Мадинадагы эң бай, эң жетишкен жана эң такыбалуу жана көпчүлүк балдар алым болуп чыгып үй бүлө болуп эсептелет. Кээде турмуштун бир этабында жакпаган нерсе болот, ошол учурда шарият келип туруп калган болот. Ошол убакта шарият тандап кете беришкен. Анткени биз билбейбиз анын аркасында эмнелер болуп атканын, эмнелер калганын. Фираун билесиздер, доорунда жакында пайгамбар чыгат деген божомолду уккандыктан Мисирде бир ушундай бир оор абал болгон. Жаңы төрөлгөн балдардын баарын өлтүргөн. Кыз бала туулса калат, уул бала туулса баарын өлтүргөн. Бул кимди издеген? Муса пайгамбарды өлтүрүш үчүн ушул ишти кылган. Жылда уланган. Муса пайгамбар төрөлдү. Муса пайгамбардын апасы кыжалатты. Аскерлер келди, Муса пайгамбардын апасынын алдына дагы келди. Бала туулгандыгын кимдир бир кайсы бир саткындар аркылуу жеткен эле да. Алла Таала ага илхам кылды. Баланы сандыкка салгын, Нилге таштагын. Нилди билесиздер, Египеттеги, Мисирдеги Каир шаарынын көп жагын аралап өткөн узун деңиз. Бир көз караш караганда сандыкка салып ташташ, балаңды өзүң колуң менен өзүң өлтүр. Бирок Аллахтын буйругу эле мунун аркасында жакшылык бар dedi. Аллах Таала сөз жакшылык калайт, салды, кетти. Эми кайсы жакшылык? Сырткы көрүш элестетиң. Балаңы деңизге таштап атасың. Ал дагы агып кайга кирди, кайра өлтүрүүчү Фираундун сарайына карап кирип кетти. Эми азыр баягы каналды корук деп туруп, бүт жолго калтырып, үйлөрдү бузуп, эме кылып атпайбы? Азыр Египетте бүт Нилдин чекелериндеги эмелерди бузган, зданиялардычы. Бирок ал учурда ушундай эле. Нил келип туруп бирөөнүн коргонуна кирип кетет, кайра коргондон чыгат, кайра ошондой эле болгон. Бул Фираундун касырына кирип кетти. Сара энебиз ошону таап алып туруп багып чоңойтты. Мусаны өлтүрүү үчүн канча жыл аракет кылган Фираун кайра Мусаны бакты. Качан өлтүрүп кететкен деп коркуп 2-3 күн жаңы туулгандан баштап корккон аял Муса эч ким денбей койду. Мисир боюнча жарыя кылды, ким эмизсе палан акчаны берет. Ошол корукчулардын сопровождениясы менен, корусу менен келип, өз баласын кайтарып берди, эмизет, акчасын алат, кеңири жедирет, кайра кетип атты. Тез көрүп турду. Качан Муса пайгамбар чоңойгондо дагы менин о сүт баламды көрүп кетейин деп көрүп кетип турам. Алла Таала ошондой алып кайтарат. Болгону бир учурлар болот. Бир сыноо болот. Ошол жерде биз муну айта алышыбыз керек. Күч жетеби? Балким мунун артасында жакшылык бар. Аллахтан келди. Мындай табышмак эмес. Кыйынчылык келгенде Аллах тарабынан ушул учурда биз нарушение кылбай турушубуз керек. Аллах Тааланын буйругун эле кылып турсак болду иншалла. Ошондо биз кутулабыз иншалла.